Президент Садыр Жапаров бүгін 28 июнда өлкөдөгү пенсияларды жогорулатуу маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Бул баш мыйзамда эсиңиздерде болсо 2021 жылы кабыл алганбыз. Мындан улам пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 18%га, бирок 1000 сомдон кем эмес индексациялоону, башкача айтканда пенсияларды жогорулатууну жана пенсионерлердин жашоо минимумунун өлчөмүнө чейин жеткирүүнү эске алуу менен пенсиянын базалык бөлүгү жогорулайт. Жөнөкөй тил менен айтканда, бүгүн колуна 1000 сом пенсия алып жаткан пенсионерлер 10 июлдан баштап 3500 сом ала алышат. Ал эми 10 октябрдан тарта пенсиянын минималдык өлчөмү 6900 сомдон кем болбойт. Бүгүнкү күнгө чейин 1000 сом алып жүргөн пенсионерлер 10 октябрдан баштап колуңарга 6900 сомдон кем эмес пенсия ала баштайсыздар. Бүгүнкү кол коюлуп жаткан жарлыктарда дагы мына дал ушул маселе камтылган. Жарлык кабыл алуу менен биз Конституциянын талаптарын толук аткарып атабыз десек туура болот. Бул ишибиз пенсиялык камсыздоо практикасында алгачкы жолу чоң жетишкендигибиз болуп отурат. Ошондуктан муну коомубуздагы маанилүү жаңылык катары кароого болот. Бизге мына бул Кыргызстандын бюджети үчүн, биздин мамлекет үчүн өтө оор маселе. Бирок ошого карабастан мына акыркы ушул 3 жылда мамлекеттик бюджетибизди 3 эсеге чейин көтөрүп, коррупцияны жоюп, бая мурда уурдалып аткан акчалардын бардыгы республикалык казынага келип түшүп аткандыгынын пайдасы мына ушул пенсияларды көтөрүп берип атабыз, мына эмгек акыларды көтөрүп берип атабыз, жана башка ушундай абдан чоң ири реформаларды жүргүзүп атабыз.